Assalamu alaikum, urmatlı mekendeshler, urmatlı Facebook kullanıcılar, dostlar. Biz Özgün şahrındayız. Bayırkı orta kılım tarixi Karaxaniyler doğrunda Ulu Jibek yolunda negizgi soda borbor bolğon Özgün şahrındayız, dostlar. Özgün şahrının Borborluk köçösü Bişkek Oş yolu. Emi bundan qarаңыздар dostlar. Sizlerge көрсөтүү maksat Özgün şahrının aslını qarаңыздар. Беспорядок, мол ушул жер парковка болуш керек, стоянка болуш керек. Бирок азыр жарандар ушул жерде соода кылышып, моундай тыгындарды жаратат. Qarаңыздар. Бул жакта болсо адамдар жөө баса турган не деп коет жана орусчасына тилим келбейт экен. Туар дейби. Ошол жерге дагы адамдар базардын ичинен место албай эле ушул жерлерде отурушат. Кеңири баса турган жол жок. Көрүп атасыздар. Сиздерге эфир кылып чыгып бериш керек. Могулар ушулар парадка болсо Мол жерде стоянщиктер жана башкалар өзү чакан эле местага ушул жерде стоянщиктер дагы из бере алат. Ар бир токтогондо 20 сомдон алса керек. Ушул жерлер парадка болсо тыгын болбойт эле тууган. Айрым журналисттер бар, жана башкалар бар. Ушул Özgün шаарына келип Özgün мэриясына ушул нерсени тартып көрсөтүү максатында келсе, эгерде же министр же болсо президент Özgün шаарында же болсо Ош областында ушундай сапар менен өтө турган болсо, ушул жерден сопровождение менен өтө турган болсо, мына жолдо көрүп аткан машиналарды, ушул жерде турган гаишник кызматкерлер бар жогун шыпырып тазалап коет. Могул жакта дагы пробканы тазалап коет. Кээде карап турсаң, Özgün беспорядок да туугандар. Могул жерде дагы знак турат, көрүп атасыздар, а? Знак татып коюн сиздерге. Парковка запрещен деп турат мына. Жүктөп кетет деп. Бирок машиналар турат. Мына ушундай туугандар. Özgün ушундай шаар, ушундай беспорядок болуп кетти туугандар. Эгерде мен журналист акелерибиз, эжелерибиз боло турган болсо, ушу Özgüндү атайын иликтөө кылып, Özgün мэриясына, ушу бийлик төбөлдөрүнө, же болсо Özgün райондук акимине ушундай эмнеге шаарды карабай атасыңар, ушундай эмнеге беспорядок деп суроолорду койсо болот. Иш таппай отурган журналисттерге айтып коюн. Бул да болсо элдин көйгөйү. Могул жерде таксисттерден сурасаң, ушул жерге биз турушубуз керек өзү дейт да. Меке туугандар. Ассаламу алейкум. Кандай досмусуз? Көрүп атасыздар. Базардын ордунда турабыз. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, базар жабык. Бүгүн Özgün базары жабык. Мына караңыздар, знактар турат. Машиналар турат. Эгерде Садыр Жапаров же болсо Акылбек Жапаров келе турган болсо, ушулар тазалап коет. Адамдар басып атат, көрүп атасыздар. Бардак. Ушуларды дагы, ушул саудагерлерге дагы базар.ком, ушул Özgün базар.ком ичинен место берген болсо, ушул жака отурса жакшы болот. Эл дагы могул жерде кенен кесир басат. Атай, мен сиздерге знакты көрсөтүү максатында трассага чыгып атам, бирок четирак кылып. Могул жерде знак турат, мына караңыздар. Мына знакты көрдүңүздөр. Бирок артында бир топ машиналар турат, мына караңыздар.
Эгерде министр же аким ушундай кыдыруу иштерин жүргүзөбүз болсо, гаилер ушул жерди тазалап коет турган. Жай гана мына номузда коюп коюп турам, эмнеге албайт, Ошону сурайын деп атам да. ГАИ кызматкерлери дагы бирөөлөр үчүн эми тартип сакчылары жакшы, гаишниктер дагы жакшы. Мындан караңыздар. Аялдамада адамдар маршрутка күтүш керек. Мындай соода болбош керек бул жерлерде. Билбейм, өзгөндө турган гаилер эмнени карайт? Моундай парковка турат. Парковка эмес да бул жерлер. Көрүп атасыздарбы, знак. Адам баса турган жерлерде мына ушундай бардак көрүнүш туугандар. Сиздерге Өзгөн шаарынан тартып жөнөтүп атам туугандар. Эфирди бөлүшүп коюңуздар. Өзгөн шаарындабыз. Бул жакта басуу мүмкүнчүлүгү бир аз кичине ыңгайсыздыкты жараткан үчүн адамдар кээде ушундай трасса менен басат. Ошондо сиздерге чагылдырып коеюн. Неде автобустун дейт. Мына маршруткалардын аялдамасы экен. Бирок ушундай Passat жана Step деген машиналар ушинтип токтоп алат тургандар. Мен бул жөн эле өзүмдүн социалдык баракчам жөн эле бир кайдыгер эмесмин, карап көрсөтүп коеюн дегем сиздерге. Мына ушул жерде адамдар басыш керек. Өзгөн шаарына келген адамдар жол басыш үчүн атайын ушундай жол. Бирок жолдун чети мына ушундай жайма базар деп коелу. Могул жерде дагы знак жок туугандар, караңыздар. Парковка атайын машина деген знак жок, бирок машиналар турат. Көрдүңүздөр. Эгерде журналисттер боло турган болсо, Өзгөн шаарына келип атайын интервьюларды алсаңыздар болот, келип. Мына ушундай канча кылымдык тарыхы бар Өзгөн шаарында мына ушундай бүгүнкү күнүн акыбалы. Адамдар басып атат, базар. Кадимгидей. Ана тиги машиналар турган жерде дагы, могул жерде мына мен тартып аткан машиналардын астында дагы эч бир жерде знак көрбөй атам туугандар. Атайын машина токтотчу жай деп жанагы атайын гаилердин знагы болот. ГАИ кызматкерлери да турат, бирок ушуларды карабай атат. Эгерде бийлик өкүлдөрү келе турган болсо, ушул жерде турган машиналардын баарын четке алып коет. Ошондой достор. Кайдыгерчилик биз ушинтип эле сын пикир айтсак жакпайбыз. Бирок өздөрү кылбайт. Мындан караңыздар, бул жакта адамдар басып жүрөт, кичине ыңгайсыздыкты жаратат, бирок бул жакта адамдар трассага чыгып басышка мажбур болот. Кененкеси. Мына мосту кылды, бирок мост şu el üçün bilmem elleri пайдаланбайт. Bundan qarаңыздар. Sizlerge көрсөтүп коеюн. Ескертүү. Талап сакта. Бирок мына мусор. Тазалык кызматкерлеринин кануну. Мына ушундай кайдыгер көрүнүштөр.
Kayran gana Kırgız deydi. Bunda kişine paradik bolsa жақсы көрүнүштөр болот. Мынакей туугандар, сиздерге ушул нерсени чагылдырып коеюн дедим. Ушул нерсени кайдыгер карабай ушул нерсени сиздерге тартып көрсөтүп коюу максатында өзүмдүн жеке баракчамдан сиздерге şu Özgün kanday bes paradik ekan sizlerge ko'rsatib qo'ying tug'anlar. Özgün meriyasi, Özgün akimchiligi ne ish qilib o'tadi bilmayman, biroq elning ko'ygan chechish kerak. Mol yerda joy bosa turgan odamlarning territoriyasidan shunday joyim bozorlar. Endi biz sim fikr aytsak ala jomon ko'rinadi, biroq mana shunday ko'rinishlar bor. Biz shu narsalarni aytishga majburmiz. Shu efirni bo'lishib qo'yinglar. Özgün kanday bes paradik ekan sizlerge ko'rsatib qo'ying. Kelip ayrim jurnalistlar kelip tartsanızlar bo'ladi. Eğer Sadır Japarov kelet degan uchurda kelsеңиздер, могу жерде shunday parkovka, жана башка машиналардын турганы жок болот туугандар. Мына shunday. Rahmat, efir.